Yani geçti kalmaz işte. O çok kötü para. Жақсы жете алдық, бұйырса азыр ақырын шатырлар теге атабыз. Бұйырса 70 шатыр келді. Қыздардағы еркектерден фотограф іштеді. Балалар болса намыстанып, оғы іштерге атып іштеді. Бұйырса жақсы, бұйырса өне Қырғызстан атын ұят қылайсы деп толық ода бере аламын. Мына жұмысшылық қалды, кетіп қалды. Барыңыздарга салам. Буюрса бүгүн эртеңки ITF бул международный туристический ярмарка дайындалып жаткан үчүнбүз. Сонун деңгээлде болуп атат. Даярдыктар жакшы, мыкты деңгээлде. Биз да ITF 2017 көргө даярданып атабыз. Буюрса шатёрлорду тигип, бардык жайларына өздөрүнү жайгаштырып атабыз. Бул шатёрлор тигиле. Шатёрлордун ичинде Кыргызстандан ар кайсыл жагынан келген туристический агентство, ушундай тур бизнести өнүктүрө турган мыкты кишилер келет. Буюрса волонтерлордун эмгеги аябай чоң. Өзүңүздөр көргөндөй эле кыздар дагы, балдар дагы, эркек, кыз дебей эле бардыгы бирдей бир жакадан баш бир жеңден кол чыгарып иштеп атышкан учуру. Буюрса бул 4-май, 5-майда бардык шатёрлор кулу бүткөндөн кийин 6-майда эң кызыктуу күн күтүп турат бизди алдыда. Буюрса ITF 2017 мыкты деңгээлде өтөт деген ишеничтебиз. Рахмат. Жақсы иш болуп атат. Молодцы. Бүгүн аман-эсен келдик. Обед кылдык. 3төн кийин иш башталды. Бүгүн буюрса кечке чейин иштейбиз. Эртең ойлоп атам, түшкө чейин бүтүрөбүз. Балдарга чоданыш билдирип, бул иш катты иштеп атат. Рахмат. Жақсы иштеп жаткан. Эртеңки 6-7 күнгө даярдап атабыз. Бардыгы тең өзүнүн жумушундай кылып, кечке чейин ушул саат 7-де тамак кылып, тамакты да жылдыргылам, ону бүтүрүп эле деп азыр иштеп атабыз. Жакшы болот. Шу подготовка даярдык болот. Мен өтө мындай шок болдум, что ушундай темп менен баары даяр болуп атат. Ошо рахмат балдар. Биримдиктүү иштеген балдар экен. Силерге ийгилик жумушка. Рахмат.
Ha. Экономика должна быть экономна во всем, да? Ортосуна эми жетти да? Кичине бери жылы. Остановись. Чала кайган. Сюда, два комплекта. Любой жерге кетиrecek. Bölünüp эле 3 bala, анан 2 кыз болуп туруп 15 мүнөттөн 20 мүнөттөн бүтүрүп аттыңар. Аябай жакшы жумуш көрсөттүк. Буюрса эртең саат 8-де турабыз барыбыз. Ой, жок. 8-де завтрак. 8-де завтрак. Завтракка бардыгыбыз эртең ипподромго бара турганда кийимибизди кийинип чыгабыз. Мындай нерсе болбош керек да, келип туруп чай ичип үйгө барып кийинип келгидей. Бул жака чай алып туруп, сразу автобуска барып отуруп ипподромго кетишибиз керек. Эртең дагы 20 шатер келет экен. Авроранан дагы 14 шатер келет экен. Ошол нерсени батыраак бүтүрүп салсак өзүбүзгө жакшы. Анан эртең ошол менен бир келип да, баягы субботник болот. Бардыңар билесиңер да. Объявлениясын угаттыңар окшойт. Ошол жака бизден 5 барат, 5 кыз барат. Ал нерсени дагы айтабыз. Калгандарыбыз бардыгыбыз эле шатер тиккенибиз туурага дейм, Эч ким каршы эмеспи? 2 кишини тааныштырып коеюн. Уруксатыңар менен. Бул жакта биздин чоң байкелерибиз бар. Бул жакта Сайыз Бейке, Лидер жаштар клубунун директору. Улан Байке отурат, Лидер жаштар клубунун башкы штабынын 4-чү төрагасы. Бакай Кожомкул уулу республикалык дебат борборунун азыркы учурдагы координатору болуп эсептелинет. Опыту көп. Жаш болсо да аябай опыт көп. Кичине опыт алмашсаңар мыкты болчудай. Бүгүнкү күн аябай жакшы болду. Чынында бардыгыңыздарга терең ыраазычылык. Чоң башыңыздарды кичине кылып иштегендерге, жаңы эле кошулуп, действительно күйүп иштеп бергениңиздер үчүн бардыгыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Бул жакта аябай жакшы жыйынтык болду. Кандай десем, эгер шатер бардыгы бир убакта келгенде биз уже бүгүн бүтүрүп коймокпуз да. Балдар аябай бир энергичный, бир динамичный, бир башкача күчтүү көрсөттүңөр. Кураторлорду баса белгилеп кетейин. Аябай ыраазычылыгымды билдирем. Бардыгы өзүнүн балдарына бир жоопкерчиликти алып, күйүп
каякта жүрөт, биякта жүрөт деп бардыгы ошол балдарды карап атты да, бардыгыңарга терең ыраазычылык. Анан эртеңки күнгө кичине жакшыраак даярданалы. Бүгүн баарыбыз жатып, эртерээк жуунуп жатып, сыртка чыкпай, жакшы бала болуп жаталы,